Жалал Абад шаары өткөн айдын аягында bir катар карантиндик чектөөлөрүн кабыл алган. Арадан дээрлик 10 күн өттү. Бирок эрежелердин сакталышын көзөмөлдөшкөн жок. Буга чейин мечиттерге да рейд уюштурууну көздөп, күнү да белгиленген. Ал убадада аткарылган эмес. Аны калаадагы мекемелерге эскертүү берип жетишпей калганы менен түшүндүрүштү. Айтымдарында бүгүнтөн тартып коомдук жайларга болгон көзөмөл башталат. Коомдук тамактануучу жайларды өзүңөргө маалым болгондой, Ооз ачардан кийин ачылып жатат. Ошого байланыштуу биз ошо коомдук тамактануучу жайларга билдирүүлөрдө санэпидстанция тарабынан билдирүүлөр берилген. Ошол билдирүүнүн жыйынтыгы менен бүгүнкү күндөн баштап биздин Жалал Абад шаарыбыздын мэриясынын курамына да өзгөртүүлөр кирген. Ошол өзгөртүүлөр менен толукталган комиссия бүгүнтөн баштап коомдук тамактануучу жайларга, именно билдирүү берилген жайларга барып рейдтерин өткөрүшөт. Мындан сырткары ири соода борборлоруна да билдирүүлөр берилген. Ошо ири соода борборлоруна да барып рейдтерин өткөрүшөт. Адистердин айтымында ооруну жуктургандардын басымдуусу коомдук транспорттордон жана эл көп чогулган жайлардан жуктуруп жатыптыр. Илдетти ооздуктоого алган вакцинация иштери Жалал Абад облусунда да өткөн айда башталган. Андан бери облуска бөлүнгөн вакцинанын эми жарымы алынган. Чыккан учурлардын көпчүлүгү негизден жана ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн контакттагы адамдардан чыгып атат. Анан ошо биринчилерин жанагы чет өлкөгө учуп баратып тапшырган жарандардан чыгып атат, бирден экиден учур. Өздөрү калуучулар болсо аларга дагы жасалып атат. Эгерде вакцинация алууну каалагандар болсо, аларга дагы жасап берилип атат. Ушул тапта массалык чогулуулар мечиттерде да орун алууда. Саламаттык сактоо министрлиги айт намазын өткөрбөөгө сунуш берген. Бирок шаардык штаб эпидемиологиялык кырдаалга карап чечим чыгат дешет. Учурда калаада бир да мечит ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Коронавирустан кечетен бери дагы 3 бейтап каза болду. Алар Чүй, Ысык көл облустарында жана Бишкек шаарында. 7 майга карата 385 адамдан оору жаңы аныкталды. Мурда ооругандардан 348 киши айыкты. Сандар 300дөн төмөн түшпөй жатат. Ага карабай коомчулук санитардык эрежелерге кайдыгер болууда. Жарандар жөнөкөй эрежени, бет кап тагуу режимин эстен чыгарган. Маска биз азыр чыктык, эми тагабыз. Кайсы жактан чыктыңыздар эле? Биз машинадан түштүк. Ысыкта ыңгайсыз болот да ошон үчүн. Бирок оорудан кооптонуңуз барбы? Оорудан Кудай сактасын, вакцина алдык. Жок, бар такпадым, мен азыр жаңы эле магазинден чыктым мына. Магазинге да табак киришиңиз керек да бирок. Жок, кирип эле чыктым да магазинге. Эстен чыгыптыр. Эми Кудай сактасын дейбиз да. Кудай сактасын, баары Кудайдан да. Алла кааласа жуктурат, кааласа жуктурбайт. Мен шашылып келе алгам деген пек атагамды ошо. Өздөрү келбейм шаарга. Элдер менен жакын турбаганы үчүнбү, же алиги дамыгып эме болуп кеттиме ошого алып таштадым да. Өзү негизи тагыныш керек. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө жүрүүдө. Расмий эсепте 40 миңдей киши вакцина алган. Вакцина жалпысынан 85 миң адамга жетет. Кошумча вакцина алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өкмөт эл аралык COVAX программасынын алкагында Британ Швециялык вакцинасы да келерин билдирген. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агембердиев, 7 канал, Жалал Абад.